Салам достор, менин каналыма куш келипсиз. Бүгүн сиздер менен полуфабрикаттарга арналган мастер-класс менен бөлүшмөкчүмүн. Видеону колдоп, лайк басып, каналыма каттала кетиңиз. Даамы өзгөчө, сууда эзилбей бышкан тефтелини даярдайбыз. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин караңыздар. Эң биринчи бизге майдаланып тууралган пияз керектелет. Андан кийин фарш жана жуулуп тазаланган күрүчтү салып, жакшылап колубуздун жардамы менен аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин кичинекей жумуртка, көлөмү кичинекей жумурткадан бир жумуртка кошуп алдым. Эгер сиздерде көлөмү чоң жумуртка болсо, жумуртканы 2 бөлүп кошосуздар, жарымын. Дагы ушундай кылып жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин бизге тараза керек болот. Таразаны жандырып алабыз дагы. Тефтелинин граммын өлчөп алабыз. Сизге канча граммда керек, ошол граммды өлчөп аласыз. Мен 40 граммдан жасап жатамын. 60, 50, 45, 40 граммдан жасап алсаңыз болот. Жасап алгандан кийин колубуздун жардамы менен жакшылап ушундай кылып тоголок кылып толуктоп алабыз. Видеодо дагы көрсөтүп өттүм. Ушундай кылып колубуздун жардамы менен басып жакшылап тоголоктоп чыгабыз. Тефтелилер даяр болду. Эми ушул боюнча морозильникке салып катырып алсаңыз дагы болот, же болбосо тамакка пайдалана берсек болот катырбастан. Эми кандай жасоо жолун көрсөтө кетсем, пияз, картошка, сабиз, болгарский өзүңүздүн каалооңузга жараша баарын кууруп аласыздар дагы. Тузун салып, мурчун салып, сууну коюп кайнагыча күтөбүз. Кайнагандан кийин тефтелини салып, бетин жаап, оттун астын басып кайнатабыз бышкыча. Мына ушундай аябай даамдуу жана катык эмес, жумшак болуп, эзилбей бышып чыкты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө видеого лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыздар. Абдан даамдуу, камыры эзилбей бышкан пельмендерди даярдайбыз. Сөзсүз түрдө видеону аягына чейин караңыздар. Эң биринчи бизге тараза керектелет. Кайнап муздаган сууну идишке куюп өлчөп алабыз. 100 грамм керектелет бизге. Жана тузду салып жакшылап аралаштырып эритип алабыз. Жана таразаны нөлгө теңештирип унду өлчөп алабыз. 300 грамм жана өлчөп алган сууну бир жумуртканы кошуп жакшылап аралаштырып чыгабыз. Ушул жерде видеого түшпөй калыптыр. 1 кашык суюк май кошобуз камырга сөзсүз түрдө. Жана 1 килограмм унду жууруп жатсаңыз, анда 2 кашык суюк май кошулат. Эми даяр болгон камырды салафанга салып 30 минутта тыныктырып алабыз. 2 пиязды чоң пияздан арчып алып, кыргычтын кичинекей көзүнөн өткөзүп алабыз. Эми пияздын суусун сыгып алып таштайбыз.
Мына ушундай суусу жок кургак кылып сыгып алабыз. Жана фаршты салып, туз жана кара мурчту салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Мына ушундай кылып аралаштырып алдык. Эми тыныккан камырды алып жайып баштайбыз. Мына ушундай калыңдыкта жайып алыңыздар, мен көрсөтүп жатам. Жана ушундай тоголок форма менен кесип алабыз. Менде ушундай горилланын идиши. Эгерде сиздерде мындай форма жок болсо, анда башка каалаган формаңызды колдонсоңуз болот. Ушундай өлчөмдөгү. Мына ушундай кылып баарын кыркып алдым. Ашып калган камырды дагы экинчи жолу иштетсек болот. Пакетке салып коюп коебуз жумшаргыча. Эми фарштарды салып, пельменди түйүп баштайбыз. Жакшылап чекелерин бири-бири менен жакшылап жабыштырып, басып түйүп алабыз. Эгер бири-бирине жабышпай, колуңузга жабышып жатса камыр, колуңузду бир аз ундап алыңыз дагы, андан кийин басып чыксаңыз, колуңузга жабышпай, жакшылап бири-бирине пельмендерди түйүп даярдап алдым. Эми кайнап жаткан сууга тузду салып, даярдап алып, пельмендерди салып бышырып алабыз. Бетин жаппай 10-12 минут аралыгында бышырып алабыз. Мына ушундай аябай даамдуу пельмендер бышып даяр болду. Сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Баарыңыздарга аш болсун. Салам достор, менин каналыма куш келипсиз. Сиздер менен Жайнагүл. Бүгүн бири-бирине жабышпай быша турган, камырлары эзилбей, мантыбарга жабышпай бышкан мантыны даярдап көрсөтмөкчүмүн. Видеону сөзсүз түрдө аягына чейин өткүзбөй караңыздар, ошол кезде баары түшүнүктүү болот. Эң биринчи бизге тараза керек болот. Таразаны нөлгө теңиштирип алабыз дагы, кайнап муздаган сууну куябыз. Өзүбүзгө керектүү өлчөмдө куюп алабыз. Андан кийин жарты аш кашыкта тузду салып, жакшылап эритип аралаштырып алабыз. Таразаны дагы нөлгө теңиштирип, унубузду өлчөп алабыз. Бизге 500 грамм un керектелет. Унду өлчөп алгандан кийин бир жумуртканы салып, өлчөп алган суубузду коюп, жакшылап камыр жууруп алабыз. Эгер сиз 1 килограмм унга камыр жууруп жатсаңыз, анда 2 жумуртка кошосуз. Жана суунун өлчөмүн дагы кошосуз. Бизде мына ушундай ундан камыр келип чыкты. Эми салфанга салып 30 минутга тындырып алабыз. Салмасын даярдайбыз. Мурч жана туз өзүңүздүн каалооңузга жараша ар кандай приправаларды кошуп даярдасаңыз болот. Камырды экиге бөлүп алдык жана жайып баштайбыз.
Ундан сеп камырды жайып алабыз. Камырды жайып жатканда ортосунан көп баспай, чекесинен басып жайып алабыз. Себеби ортосунан көп басып жайганда жукарып кетет да чекеси калың болуп калат. Мына ушундай калыңдыкта жайып алабыз. Көп жукартып жибербеңиздер жана катуу калың болбосун, орточо калыңдыкта жаябыз. Чекесиндеги камырларды кесип алып тегиздеп алабыз жана көз өлчөм менен бирдей кылып кесип чыгабыз. Мына ушундай аябай сонун камырлар жайылды. Эми баарын жазып алып, камырларды салмасын салып чыгабыз. Мантылар даяр болду. Эми кайнап жаткан сууга салып, мантаркага салып бышырып алабыз. Мантылардын бетин май менен майлап коебуз. Ошондо бети кургак болбой бышат. Аябай даамдуу мантылар бышып чыкты. Сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр. Ашып калган мантыларды болсо морозиликке салып койсоңуздар болот жана калган убактыңызда алып бышырып жегенге болот. Баарыңыздарга аш болсун.